калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ар бир мектепте кыздар комитети иштейт. Ал комитетти мектептеги мугалим эжеке менен окуучу кыздардын арасынан үлгүлүү кыздар тандалып иш алып барышат. Негизи кыздар комитети эмнеге түзүлгөн жана анын максаты кандай экенин Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинин кыздар комитетинин төрайымы Турдукан Момкеевадан сурадык. Менин кыздар комитетинде иштегениме 5 жылдан ашып калды. Кыздар комитетинин негизги максаты өсүп келе жаткан кыз балдарды ар тараптан колдоо, аларга туура багыт берүү. Комитет өзүбүздүн ишибизди план түзүүдөн баштайбыз. Жылдын башында эле жыл ичинде эмне кылабыз, кандай иш-чараларды өткөрөбүз, кандай докладдарды окуйбуз, ушулардын баардыгын планга киргизип, директорго бекиттирип, анан ишибизди баштайбыз. Комитеттин негизги максаты кыздарды колдоо, аларга багыт берүү болгондуктан ар түрдүү семинарларды өтүү менен иш алып барабыз. Кыздардын арасында ар түрдүү пикир келишпестиктер болуп калат. Аларды чечип, элдештиребиз. Кээде кыздар комитеттин мүчөлөрү тарабынан сунуш киргизилип, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, деди Момкеева. Комитетке негизинен 7-11 класстын кыздары кирет. Кыздарга жыйналыш кылып, кыздарды комитетке тандап алууда алардын жүрүш-турушуна, окуусуна, тартибине, өзүн алып жүрүүсүнө карап, эң үлгүлүү лидер кыздарды сунуш кылабыз. Жана ар бир класстан бирден кыз тандап, комитетке мүчө кылып шайлайбыз. 7 классынан бери комитетте мүчө болуп келген Аймерим Сайытжанова комитет кыздарга көп жардам берет деп билдирди. Кыздар комитетин ар сайын өтүп турабыз. Жыйында күн тартиби боюнча маселелер каралат, доклад окулат, кыздардын ич ара келишпестиктери, мугалимдерге мамилеси, форма, тазалыктар жана башка маселелер тууралуу сөз болот. Кыздарга өздүк гигиена боюнча да түшүндүрөбүз. Дүйнөдө болуп жаткан кыздардын ийгиликтери тууралуу айтып беребиз. Алардын өнүгүп өсүшүнө мотивация беребиз. Бир айдын ичинде кээде кезексиз жыйындар да болот. Мисалы, бир кызда проблема болуп калса, комитет чогулуп, аны чечкенине жардам беребиз. Кыздар комитетинин катчысы Миргүл Тургунали кызы комитеттеги кыздар ар чогулуштун темаларын өздөрү тандашаарын айтып кетти. Мен катчы катары ошол ар бир женсебетте болгон протоколдорун жазып турам. Токтомдорун жазып, кыздар ар түрдүү кырдаалда маселелерди өздөрү өз ара чечишет. Ал эми кыздар комитети тууралуу аталган мектептин окуучуларынан сурамжылоо жүргүздүк. Мектепте женсебет жөнүндө билесиңерби? Ооба. Женсебетте эмне кылышат кыздар деп ойлойсуңар? Кыздардын тарбиясын карайт, алардын формуласын, өзүнүн поведениясын карайт, ошолорду оңдошот. Кыздар менен топтолуп, ар бир кыздын жеке ою менен алектенет да. Бардык кыздын мындай проблемасы менен болсун, мектепте кандай болсун, иш-чараларды деле ошол уюштуруп, ошол кыздар советинде. Кыздардын женсебет башчысы болот атайын. Ошолор ар бир кыздын мындай ою менен иш алып барат. Кыздардын өзүнчө бир группасы. Эмне кылышат ал жерде? Ал жерде өзлөрүнүн темаларын талкуулашат, проблемаларын. Женсебетте жеке ардайым эле кыздар менен бири менен урушкан эмес, ал жерде атайын видео уроктор деле бар да, телевизордон койдуруп, ар түрдүү кыздарга акылдуу кыз, үй бүлөдөгү бактылуу эне тууралуу деле видео урокторду телевизордон коюп берип көрсөтөт. Кыздар комитети кыздардын укугун коргогон, ар тараптуу жардам берген. Алар менен иш алып барган уюм катары иштеп, кыздардын келечегине, алардын дүйнөгө болгон көз караштарын кеңейтип, ишеним менен мамиле кылып, жаркын келечекке өгөттөйт. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана мен анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.